Боор өзүнүн ооруп аткандыгын, белгилүү бир көйгөйлөр жаралгандыгын кантип бизге билдирет? Баш бөлүктөн баштайлы. Мээни бүт азыктар менен кычкылтек менен жабдып туруучу орган болгондуктан мээбиз биринчи кезекте жабыркайт. Ой жүгүртүүбүз жайлап, эс тутум начарлап, түнкү уйкубуз бузулат, тереңдебей эле тез ойгоно беребиз, жада калса түштөрүбүз көп жаман түштөрдү көрө баштайбыз да. Эртең менен болсо түнү уйку начар болгондуктан уктап калабыз. Ошол эле кезде жана көбүрөөк сүйлөп, муну жанагы карыганда алжып калды деп коет го, мына ошол абалга түшүп калабыз. Бул көп учурда жана алкоголдук уулануудан кийин болот. Бир күн мурда тоюп келген адамды эртеси күнү карасаңыздар келжиреп, көп сүйлөп, кылдан кыйкым издеп калат да. Экинчиси бул көздүн бир нерсе тосуп калгандай боло берет. Көзүңүз, колуңуз менен ышкалапсаңыз деле жана тосмо алынбайт, көрүүңүз начарлап кетет. Үчүнчүсү боор, могул биздин ооз көңдөйүбүз, тамагыбызда булчуңдарды башкарып турат. Айрыкча могул тилдин башталышы, эгерде боор өзүнүн кызматын аткара албай калган болсо, ошол жердеги жаак булчуңдарыбыздын баары шишип кетет дагы, анан кийин коңурукту кош тартып калабыз. Көбүрөөк эле коңурук тартып калган болсоңуз, демек бул бир себеби экен, барып гепатологдун текшерүүсүнөн өтүп коюшуңуз керек. Абанын өтүшүнө тоскоолдук да жаралып калат да. Төртүнчүсү болсо, оң жак далыңыз, мүрүлөрүңүзгө чейин оору берет да, ушул жайларыңыз такашкансып эле оорлошуп ооруй берет. Бешинчиси тамак сиңирүү органдарынын иштөөсү начарлайт. Боор өзү түрдүү ферменттерди өндүрүп чыгарат. Алар ошол тамак сиңирүүчү. Ошол эле кезде паразиттерди өлтүрүүчү дагы. Эгерде нормадан иштей турган болсо, ошол кээ бир ферменттер биздеги митек курттарды эч кандай башка препаратсыз эле өздөрү курттардан арылып алат да. Уйку безинин ферменттеринин синтезделишин активдештирет. Ошол себептен биринчи белгилер болуп эсептелет дагы боор ооругандагы кекирүү, тамак дөңкүйүп сиңбей калат, ашказанда ар түрдүү проблемалар башталат да. Анан ичегидеги микрофлорада дагы бузулуулар жүрөт. Же эл туруп калат, же ичи өтүп кетет, же ичи катып калат. Кийинкиси болсо бул тери менен байланыштуу. Терибизде ар кандай чыгууларды байкайбыз да. Фурункул, карбункул дейбиз, сыздоок. Ушул нерсе башталган эле болсо, бул түздөн түз циррозго өтүп аткандыгын айгинелейт. Андан сырткары калдар чыга баштайт, болгондо дагы өңү кызыл түстөгү жана майлуу бүдүрлөр. Бул неден кабар берет? Боор өзүнүн фильтрлөөчү сүзгүсү иштебей калды дегенди да. Сырттан бизге аябай сокко көп кирет да. Жуткан абабыз бир күндө адам литраж менен эсептегенде 10 000 литр абаны жутат. Анын ичинде канчалаган зыяндуу заттар кирип атат. Сууларыбыз менен оор металлдар, жуулунган каражаттарыбыз менен формальдегиддер, парабендер, фосфаттар кирип атат. Анан тамагыбыз ашыкча да. Ошолордун баардыгын зыянсыздандырганга албы жетпей, анан теринин сыртына чыгып атат деген түшүндүрөт. Кыйналып, анан өттү бөлүп чыгара албай калганда, боор же болбосо өт өзү танбай калганда, коюлуп кеткенде майларды сиңириш кыйын болуп калат дагы, жана майда эрүүчү витаминдер дагы сиңбей, бул иммунитетибизди түшүрөт, андан сырткары терилерибиз кургап кетет. Эгерде колдун манжалары, ушундай адамдарды көрүп калсаңыздар, айтыңыздар, колдун манжалары түлөп, кычышып аткан болсо, буттун дагы тамандары жарылып аткан болсо, бул мына ушул процесс болуп атат дегенди түшүндүрөт. Ошол эле мезгилде териде эгерде кычышуулар пайда болсо, жалп эле да, бул деген анан көздүн агы да саргарып, өңү саргарып кетсе, терибизден дагы деле ошол жана билирубинди айдап чыгара албай атат, канга таркап кетип атат дегенди билдирет. Боор жана биз белоктуу тамактарды жей турган болсок, мисалга этти да,
ашказанга кирип, анан 12 чек өткөнгө чейин аминокислоталарга чейин ажырайт. Аминокислоталар курулуш материал болуп боорго барат дагы. Боор алардын жардамы менен бир белгилүү функцияны кызматты аткара турган белоктордун армиясын түзөт да. Алар кайсылар? Мисал айта турган болсом, фибрин. Эгерде фибринди эле синтездеп чыгара албай калган болсо, биздин бир жерибиз кесилсе, кан токтобой коет да. Бул ошол кандын уюшун камсыздап турат. Анан дагы буттарыбыз, колдорубуз бир аз шишип кала турган болсо, айрыкча кетмен бөлүгү таман шишип тура турган болсо, эртең менен турсаңыз, бул альбумин азайып кетти дегенди түшүндүрөт. Же сизде тамакты, белоктуу тамактарды аз жеп атасыз, диетага отуруп алгансыз, же болбосо бооруңуз өтө эле жанагы жүктү көп артып койдуңуз дагы, убактысы жетпей атат альбуминди өндүргөнгө. Альбумин эмне кылат? Биринчиден бул азыктуу, активдүү заттарды ар бир органга жеткирип берет, андан кийинкиси биздин кан тамырыбызда суунун балансын кармап турат. Төмөндөп кеткен эле болсо, демек ошол суюктуктардын ошол кан тамырыбызда азайып, анан денебизде болгон туздар өзүнө ошол суюктукту сиңирип алат. Гемоглобин тууралуу айттым, гемоглобинди өндүрөт. Мына ушундай. Андан сырткары дагы боордун жана биздин муундарыбыздын сөөктөрдү майланыштырып турган суюктукту чыгаруучу компоненттерди дагы өндүрөт. Туруп отурсаңыз, тизелериңиз кырсылдап аткан болсо, бул дагы негиз боорду текшертип койгонго. Боорубуздун ооругандыгы тууралуу башыбыздагы, чачыбыздагы болгон какачтар дагы кабар берет. Жөн эле жана шампуньдарды издеп жүрө бербестен биринчи кезекте боорду текшертиңиз да. Андан сырткары тырмактарыбызды карай турган болсок, өңдөрү кубарып, анан айрыкча буттун тырмагы жана грибок жуккансы эле саргарып, пластинасынын сапаты начарлай баштайт да. Бул түздөн түз ошо гепатит ооруларынан кабар берип турат. Жаш балдарга келе турган болсок, кежирденип, буту менен жерди тепкилеп, ыйлап эч нерсеге көнбөй башкарууга мүмкүн болбой калат. Анан жаткырып кое турган болсоңуз, оң жак кабыргасы мындай бир алдыга тисерилип калгандай көрүнөт да. Тамак жегениңизден кийин оң жак кабыргаңыздын алды ооруп баштаса, бул дагы проблеманын башатын айтып турат да. Башат эмес, жанагы өтүшүп кеткен формасын билдирет. Кандайча тамак жегенибизде бизде ошол жерде кан, жанагы тамакты сиңирүү үчүн кан айлануу, кандын негизги көлөмү ошол жерге барат дагы, анан кан айлануу бат жүрөт. Боордо эгерде жанагынтип май басып, же болбосо бириктирүүчү тканьдардын массасы көбөйүп, гепатоциттердин иштөөсү начарлап калган болсо, ал жерде эмне болот? Жанагы боор шишип калат. Шишип, боордун өзүндө нерв жок болгону менен сыртындагы жанагы кабыкчасында нерв бар. Анан ошого тирелип калганда биз жана оорлошууну, өйүгөн ооруну пайда кылабыз. Муну да качан байкасак болот, жана жаш кезибизде дене тарбия сабагында да эч кандай бир денебизди кызытпай туруп эле узак аралыкка чурка дей турган болсо дагы эмне болот? Ушул оң жагыбыздын салмактанып, жана уюп аткандыгын байкачубуз да. Демек, боор өзү чоңоюп кетти дагы, жана капсуласына батпай калып, капсуланы тирип атат дегенди билдирет. Дагы кандай белгилерди билебиз? Киндиктин температурасын текшериңиз. Киндиктики нормада 33 градус. Эгерде 27-28ге түшүп кеткен болсо, бул регенерациялык бузулуулар башталды. Жаңыруу процесс жүрбөй атат. Ал эми жогорулап кетсе 33төн, анда гепатиттин бир формасын жуктуруп алдыңыз. Сезгенүү процесстери болуп атат. Иммунитет күрөшүп атат ошол жерде деген түшүндүрөт. Дагы кандай? Ошондой эле биздин мүнөзүбүзгө таасир этет. Мүнөзгө келе турган болсок, ыйлак болуп, анча-мынча сөздү көтөрбөй, анан адам аябай ачуулуу болуп калат. Айрыкча ошол гепатозго кетип калганда, анан дагы гепатитте деле байкалат бул нерсечи. Баардык нерсени бузуп жаргысы келип, кыйкырык бакырык ызы чуу көп салат мындай адам.
Анан дагы бир жумушту мындай инициативасы жок болуп, демилгени, такыр демилгени көтөрө албайт мындай адам. Анан бир жасап аткан иши ийгиликсиз болуп кала турган болсо, ошол бойдон депрессияга чөгүп кетет. Боору таза адам канча банкрот болбосун, ошол жактан тез эле чыгып кетет да. Демек, биздин бүтүндөй мына психоэмоционалдык абалыбыздагы боор тууралуу кабар берип турат экен да. Дагы кандай белгилер болот? Өт менен дагы байланыштуу, эгерде жана денебизде кычышуулар болгондо, ошол өт танбай калганда, ошол өттөгү болгон жана туздуу, уулуу заттардын баардыгы теринин алдына барып кармалып калат дагы, анан гистаминдин өлчөмү көбөйүп кетет денебизде да. Активдүү убактысы боордуку 1-3-кө чейин. Ошол убакытта эс алганга аракет кылыңыз, ошол убакытта терең уйкуда болгонго аракет кылыңыз. Бул дагы боорго жардам берет. Анан дагы кандай нерселер, эгерде курсак бул эми акыркы стадияларына жетип калганда билинет, курсагыбыз ишип кетет да, жанагы боордо кан айлануу жүрбөй, венадагы суюктуктар баардыгы аркага неметип, аркага кайтып, анан ошол жерден жанагы биздин ошо курсагыбызга, ашказан тарапка чейин өтүп кетиши мүмкүн, суу толуп калат да. Мүлктөрүбүз канай берет. Бул дагы, анан дагы сосудистые звездочки деп коет биздин терибизде да, бетти айрыкча болот да, кызарып эле аллергияга, аябай аллергия боло берет да, ысык суукачы. Анан ушул жылдызчалар, бул ошо кадимкидей эле жанагы жүргөнүчтүн желесине дагы окшоп калат. Боору ооруган адамдардыкы ошо бут тарабында мына ошондой көрүнүштөр байкала баштайт. Анан варикоз дагы, демек кан айлануу жакшы жүрбөй атат дегенди, боордогу венанын кан айлануусу начарлады дегенди түшүндүрөт. Эгерде ушундай эле белгилер билинген болсо, демек эмне кылат экенбиз, биз адистерге кайрылат экенбиз. Анан дагы бир нерсе, эгерде сиз салмак кошо баштаган болсоңуз, бул айтып өтпөдүмбү кечеги видеодо да, эмнени айтат, боорду май баса баштады дегенди айтат да. Мындай учурда сиз калкан безин да текшертип коюңуз. Калкан бези дат алмашуу процесстерин башкарып турат да. Бири менен байланыштуу экен. Калкан безин текшертип, андан кийин боорго өтөт экенбиз. Жанагы размер, белдин размерин өлчөп туруңуз. Эгерде белиңиздин размери, демек киндиктен 2 эли жогору карап, жанагы тасманы өлчөй турган болсоңуз, өлчөп, ошол чыккан санды сиз боюңуздун узундугуна бөлүңүз. Эркектерде 0,52 чыга турган болсо, 0,52ден жогору чыга турган болсо, демек жана висцералдык майларды жыя баштадыңыз. Висцералдык май деген ошол органдарды май каптай баштады. Булардын эриши өтө кыйын болот да. Аялдардыкы болсо 47ден жогору боло турган болсо, тезинен демек кыймылды жасап, сергек жашоого өтүп, туура тамактанууну баштаңыз. Анан жылуу сууну көбүрөөк ичиш керек бир күн ичинде. Жана дагы кайталап койсом ашыкчалык кылбайт, уйкуну нормага түшүрүңүздөр. Ушул эми боор боюнча, боордун оорулары боюнча негизинен бүттү. Эң биринчи орунда ошол гепатоз боюнча, ошол жировой гепатоз экен. Андан кийин алкоголдук, андан кийин дарылар менен уулануу. Дарыларга келгенде көбүрөөк жанагы гипертониктердин да, кан басымы жогорулар иче турган статиндердин зыяндуулугу өтө чоң, анын ичинде да аспирин. Мындай адамдар демек боорго өзгөчө көңүл буруңуздар. Ууландырып атат боорду да. Кийинки видеодо боор өндүрүп чыгарган суюктук өт жөнүндө болмокту. Себеби гепатоздун дагы бир себеби болгон өттүн иштебей калуусу, танбай калуусу да. Мунун себептери эмнеде жатат, ошол жөнүндө болмокчу. Саламатта калыңыздар.